Эфирибизде алдыга ролантабыз, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар УТРК музыка каналында сонун шоу берүүсү бизде кийинки коноктагы студиябыздан орун алып келип калды, тааныштыралы. Ооба, мен жогоруда дагы айткан болчумун, бүгүн эки коногубуз тең өзгөчө бир кыргыз маданиятына салым кошкон инсандар, биз сыймыктана турчу инсандар деген болчук. Ал жөн жерден эмес, тааныштырууга ашык турган чагым учурда дагы дал ушул Кыргызстандагы эң биринчи номер 1 десек болот, дизайнер Арзубек Ванама. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандайсыз? Сизди мактасак дагы эч сөз бүтпөсө керек. Баягы ар бир кандай кесип таңдасаң дагы өзүңдүн кесибиңде мыкты адиси номер 1 болуш керек деп айтабыз го. Ошондо сизди элестетебиз, чындыгында баягы өзүңүздүн тармагыңыздагы эң Кыргызстандагы биринчи экен, биринчи деп айтсак дагы жаңылышпасаң керек. Жаңылык алып келген десек. Ооба. Анан баштаганда эле акыркы жаңылыктардан баштайлы. Чет өлкөгө чыгып келдиңиз, анан социалдык тармактарда дагы бир аз ошол тема боюнча талкуулар болуп атат. Өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Чоң рахмат чакыруу үчүн. Көптөн бери мына ушул студияда боло элек болчумун. Жаңылыктар абдан көп. Буюрса башында сиздер айткандай ушул кыргыз маданиятына салым кошолу деп, кыргыз модасына, маданияттан дагы модага башкы басымды жасап аткан учурубуз. Ушул кыргыздын кийимдери чет өлкөдө көрүнүп, чет өлкөгө таанымал болуп турса, мен үчүн эле эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн сыймык болот деп ойлойм. Албетте. Негизи көптөн берки кыялым мына ушул жылы орундалды десем болот. Себеби биздин мода сфера, сулуулук сферасы бир маданият сферасына чогуу болгондуктан менин кыялым бул ошол алам сулуусу, дүйнө сулуусу деген сынактарды өз көзүм менен көрүп келүү болчу. Себеби ал жакта деле сулуулук конкурсунда башкы басым бул сулуулук болсо, экинчиси бул ошол сулуулукка көрк берген кийимдер, кооз көйнөктөр болот. Ошондуктан мына ушул кооз көйнөктөрдү жараткан булар дизайнерлер деп эсептелинет. Участницалардан сырткары дизайнерлерге дагы көбүнчө басым жасалат. Ошондуктан мына ушул сынакка барып, катышып, өз көзүм менен көрүп келдим. Сон азыр сиз сүйлөп жатсаңыз, мен ойлогон болчумун, сөзгө бир аз азыраак болсо керек, жогорок болсо керек деп. Анан көбүнчө эле ушундай бир сыпатта калгансыз да менде. Анан азыр сүйлөп жатсаңыз, таң калдым. Сонун сүрөттөп бердиңиз өзүңүздүн ишиңизди, өзүңүздүн кылган эмгектериңизди. Негизи эле мындай бир көнүп калдыңызбы эфирге, же өзү эле түнөн ушундай сүйлөйт белеңиз? Көбүнчө баягы кол менен бир нерсе жасаган адамдар сөзгө жок болгонун көп байкайбыз да. Негизи көпчүлүккө көрүнүшү мүмкүн жоош болуп. Бирок негизи жоош жөнөкөй элемин. Сөз тарабынан алганда азыр эле мына ушул орус, англис тилдери аралашып кетип, бир аз кыргыз тили менен жанагы адабий түрдө мурда жакшы сүйлөчүмүн. Азыр бир аз аралашкандыктан кээ бир сөздөрдү уже унута баштадым да. Менин башкы планым дизайнерликтен сырткары силер сыяктуу деле ушул журналистика жагы, көркөм тил, көркөм жактары болчу. Ошондуктан башында башкы басым мына ушул сөз тарабына да болгон да. Мурдараак болгондо дагы жакшыраак сүйлөп бермекмин. Алып баруучулукка чакыралы. Демек, дизайнер болбой калган учурда алып баруучу катары көрө алат экенбиз да сизди. Элет элек. Балким алып баруучу, балким диктор, балким жөн гана кадр сыртында текст жазган инсан катары болушу мүмкүн. Демек, ушул чыгармачыл чөйрөдөн болмок экенсиз. Чыгармачыл, ооба. Анан жогорку баягы теманы улай эле, аалам сулуусу, сулуулар арасында баягы көйнөк тигипсиз, анан казак берисинде дагы сонун бир көйнөк тиккен экенсиз. Бирок ошол нерсе биздин баягы Кыргызстанда комментарийлерге байкасак, наразычылыгын көрсөткөндөр болуп атат. Сен эмнеге кыргыз кызына тикпей, казак кызына тигип барып ошол жакка бардың деген сыяктуу нерселерчи. Буга кандай жооп бересиз? Негизинен ар бир дизайнердин эмгеги дүйнөлүк аренага чыгып аткандан кийин сыймыктануу менен көз салыш керек деп ойлойм, колдоо менен көз салыш керек деп ойлойм.
болгону мына ушул сынакка кыргыз сулусу катышпай калып, казак сулусу менен ошол дүйнө сулусуна барып калганым башка кыргыз мамлекетине, кыргыз өлкөсүнө бир аз түшүнбөстүк жаратты да. Себеби эмне үчүн казак кызы, эмне үчүн кыргыз кызы жок дегендейчи. Биз бир ай мурда мына ушул сынакка даярданганбыз. Кыргыз кызы менен дагы, казак кызы менен дагы. Белгилүү себептерден улам кыргыз кызы мына ушул сынакка бир 10 күн калганда катышпай калып, отказ берген. Анан казак кызы менен барганга туура келди. Казак кызы деле бул мен үчүн сыймык болгон, себеби кыргыз дизайнерге мына ушул Казакстандын Мисс Казахстан деген чоң организациясы мага кайрылып атканда мага сыймык болду, мага ишенип аткандыктан. Бул деле жөнөкөй эле Алматы сулусу же Астана сулусу эмес да, бул деген дүйнөлүк сулуу болгондуктан мына ушул сулуулар конкурсуна Казакстандын кызын даярдап бер дегени мага жакшы бир таасир калтырды да. Ошондуктан жакшы аракет кылдык. Буюрса ийгилик жакшы болду деп айта алам. Бул биринчиси баскыч. Себеби барып көрүп келдим, дизайнерлер кандай иштешет, организаторлор кандай иштешет. Негизи эле мына ушул сулуулук чөйрөсү кандай болот, мына ушулар тууралуу билип келдим. Эмки жылы буюрса биздин кыргыздын кийими болобу, казактын кийими болобу, мен өзүмдүн колумдан чыккан, өзүмдүн талантымды алдыга дагы орундата алам. Биринчиликтерге чыкканга аракет кылабыз. Демек, мындай бир тажрыйба алуу максатында дагы. Буюрса тажрыйба болду деп айта алам. Себеби бул жылы барганда мен кийим мен жараткан образ жаман болду деп айтпаймын. Бирок менин көйнөктөрүмдөн дагы күчтүү көйнөктөр болду. Себеби ал жерде дүйнөлүк 80 мамлекет катышып аткандан кийин ал жерде мен сыяктуу эле эмеле чыгып опыт эмеле алып бараткан дизайнерлер эмес, жанагы дүйнөлүк мода үйлөрү чыгарган кийимдер да чыгып атты. Алар менен тең тайлаша алган кыйын деп ойлойм. Ооба, чындыгында. Баягы терс комментарий жазып аткан адамдар боло турган болсо, демек оюңуздар өзгөрдү деп ойлойм. Себеби кыргызстандык катышуучу катышсак, кыргызстандык катышуучу менен иштешмексиз, туурабы? Экөө менен бирдей чогуу иштешмексиз. Бирок катыша албай калганына байланыштуу дүйнөлүк деңгээлдеги баягы деңгээлге чыккан бул өзүнчө бир сыймык деп дагы айтсак болот. Азыр менде мындай бир ой келип жатат. Кыргыз кызы катыша албай калса дагы ошол иш-чарада жогорку деңгээлдеги кыргыз мырзасынын колунан тигилген бир сонун көйнөк күбө болду. Бул дагы бир чоң сыймыктанчу нерсе, мындай деле көрчү. Анан буга чейин баягы Казакстандан модельдер менен иштешип жүргөнүңүздү билебиз. Акыркы баягы көргөзмөңүздө дагы Казакстандан модельдер келип, бир аз ал дагы бир аз талкуу болгон. Сиздин жүрүшүңүз эле чыр болуп жүрөт. Ошол тууралуу дагы сурап коелу эми. Ушунча болуп кетти. Негизинен Кыргызстан эле эмес, бара-бара менин башкы планым бул өзүмдү эле көрсөтө бербей, мен өзүмдүн көрсөткөнүмдүн натыйжасында кыргыздын кийимин, кыргыздын модасын көргөзгүм келет. Андан сырткары мына ушул Кыргызстандан чыккан дүйнөлүк дизайнер деген атка конгум келет да. Бир гана дүйнөлүк дизайнер Арзубек Ванам эмес, менин атым чыккан тагдырда дагы менин артымда кыргыз деген сөз бар. Ошондуктан алдын ала биринчи, экинчи баскычтарга өтүп аткан учурубуз Казакстан, Өзбекстан, Россия болупчу. Буюрса мына ушул баскычтарды басып атып, дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз деген үмүттөмүн. Жашпыз, буюрса иштейбиз. Анан суроого жооп бербей калсаңыз мондай эле качып кетпейинчи, айымдайбыз, айланып кетпейбизби? Биз унутпайбыз. Негизи хайп жараткан же болбосо ызы-чуу жараткан деле адам эмесмин. Бирок мени өзү хайп артыман кууп жүрөт деп коем. Өзүнөн өзү эле. Кантип кууп жүрөт экен? Просто ушундай учурлар болуп калат. Кээде түшүнбөстүктөрдүн негизинде мурдагы жылы дагы бир аз пикир келишпестиктер болгон. Бул пикир келишпестиктер 10 күн өтпөй эле кайра чечилип, эки кыргыз казак кайрадан достошуп азыркы учурда
дагы деле иштешип аткан учурубуз. Буюрса 2024-жылы мен дагы да бир гана казак кыздары эмес, башка мамлекеттин кыздары катышкан иш-чара өткөрөм. Мына ушул иш-чарада жанагы чыр чыккан модель кыздар кайрадан келип, достугубузду көрсөтөбүз. Демек баягы ал маселе чечилген, кайра жарашкансыздар, Ооба. Ошол негизи ошол учурда эки жактын көз карашы ар кандай болот го. Анан кийин сиз өзүңүздүн чындыгыңыз бар, ал өзүнүн чындыгын айтып атты дегендей, бирок баягы келгенде туура эмес тосуп алды деген көрүүчүлөр мүмкүн түшүнбөй аткан болсо керек. Баягы Казакстандан келген моделдер өзүнүн наразычылыгын билдирген, ошол наразычылыктагы мүмкүн сиздерден ката кеттиби деген ой. Жок, негизи катачылык бизден кеткен эмес. Биз деген ошол иш-чарага канча бир 30дай кызды чакырганбыз. 30 кыздын ичинен бир гана чыр чыгарган болду. Эми баары идеалдуу эмес экен. Болгону биздин амбассадор кыздарыбызга мына ушул жөнөкөй эле модель кыз, жөнөкөй эле блогер кыз теңелип алды деп айтсак болот да. Биздин дагы менин брендимдин жүзү болгон 2 кыз болгон. Биз аларды жөн гана бекер чакырбай, биз аларды төлөп берип, биз алардын рекламасын сатып алганбыз. Ал эми жанагы блогер кыз бизге келип, силердин шоуңарга катышкым келет, көрүп кетейин дегенден биз чакырганбыз. Анан отношения, аларга болгон отношения, мамилени мына ушул 2 блогердей курууну туура көрдү да алар дагычы. Биз алардай туура кыла албай жокпуз. Демек Арзубек Банаманы да ушундай бир окуялар кайра күчтөнтүп, кайра жаңы бир идеяларды алып чыгууга бир түрткү берсе керек, Албетте, бул мындай көрүнүштөр мен үчүн мындай эле болду. Себеби мен өзүмдөн катачылык болсо, мен көпкө ойлонуп депрессияга түшмөкмүн. Себеби бул мен өзүмдүн имиджим үчүн дагы, Казакстанга чыгып аткан баскычымдагы тоскоолдук жаратмак да. Ошондуктан азыр эч кандай тоскоолдуктар жок. Мен кыргыз менен да, казак менен да жакшы иштешип келе жатам. Азыр буюрса 2013 деп коем, 13 декабрь мына ушул Казакстандын сулууларын дагы жасап чыгарабыз. Буга чейин дал ушул мода тармагында, дизайнерлик тармакта окуучулар тарбиялап келе жатканыңызды дагы билебиз. Анан артыңыздан үйрөнүп аткан окуучулар дагы көп. Өзүңүз коңшу мамлекеттерге чыгып жаткан инсан катары Кыргызстандагы мода индустриясынын өнүгүп келе жаткан жолу, орду кандай? Жаман дебейм, орточо. Буюрса дизайнерлер дагы көп бизде. Бизде негизи дизайнер таланттуу инсандарыбыз абдан көп. Мен өзүмдү биринчилерден деп айта албаймын. Себеби мен биринчилерден болуп, аракет кылып, өзүмдү таанытканга аракет кылып жаткан дизайнермин деп айта алам. Ал эми менден өткөн таланттуу, менден өткөн күчтүү дизайнерлер абдан көп. Просто алардын башкы максаты эмнеде билбейм. Алардын башкы максаты акча табууда же болбосо өзүнүн жумушун кылып сатууда деп ойлойм да. Себеби өзүнү өнүктүрүүгө аракет кылышпайт, өзүнү башка мамлекетке чыгарууга аракет кылышпайт да. Болгону эле өзүнүн талантын сатып эле ушундай кылышы мүмкүн деп ойлойм көпчүлүк. Кыска максат коюп алышат. Кыска максат болушу мүмкүн. Себеби мен таң калам да, мына ушундай сонун дизайнерлер бар, сонун таланты бар, эмне үчүн аракет кылышпайт дүйнөлүк модага чыкканга же болбосо башка мамлекеттерге барып иштегенге, Кыргызстанда туруп эле өзүңдүн товарларыңды башка мамлекеттерге көргөзгөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар да. Мына ушул нерселерди көпчүлүк дизайнерлер кылышпайт да. Таң калам ошол жагынан. Эң сонун жооп. Анан мен мындай бир бурулуш жасап ийинчи деп атам да, мына жерде чыдап эле. Дал ушул Арзубек Банаманын өзгөчө бир көйнөгү, сүйүү менен тигилген көйнөгү кимге таандык болот? Ким азыр ат салышып атат деп коеюнбу? Качан тигилет өзүңүз сүйүктүүңүзгө десеңиз мындай. Ооба, так эле барайынбы? Негизи келечектеги жубайым, мен ойлойм, өзүмдүн сферама тиешелүү эле кыз болуусун каалайм. Себеби баары эле айтып калышы мүмкүн, сенин келинчегиңе
повезло деп коюшу мүмкүн да, көп комментарийлер келет мына ушундай. Бирок мен ойлойм, эгерде мен өзүмдүн эле сферама тиешелүү адам болсо, мен аны өзүнө тиктиргенге аракет кылдыртам депчи. Өзүнө тиктиргенге? Жок, өзү тигип үйрөнгөнгө аракет кылдыртам да. Себеби жакшы да, өзүн билгенин өзү кылган дагы. Анан барбы ошондой байкап жүргөн бирөө өзүңүздүн тармагыңызда? Буюрса издөө үстүндөсүз. Дагы делеби? Сиз издеп жүрөсүз. Пока жашпыз да. Ооба, туура. Арзубек мырзага даярдаган атайын оюнубуз бар. Ошол оюнга кезек берет окшойбуз. Бул сиз үчүн жеңил эле нерсе. Атайын 40 секунд беребиз. Ошол 40 секундда буга чейин өзүңүз тартпаган дизайндын бир көйнөгүн тартышыңыз керек. Бул жерде сизге кагаз берели. Астына буну коюп алсаңыз болот. Келиңиз. Ойлонуп туруп, дароо 40 секунд ичинде тарта калышыңыз керек. Мен уюлдук телефонду атайын алып чыгып атам, убакытты карап турганга. Өзүңүздүн мурдагыдан жасалбаган башкачараак болуш керек. Биз сонун шоу программасы үчүн өзгөчө. Ооба. Эгерде даяр болсоңуз баштайлы. 3, 2, 1. Убакыт кетип аткан учуру, урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөлү. Бизде сонун шоу берүүсүндө конокто дизайнер Арзубек Ванам азыркы учурда 40 секундтун ичинде жаңы көйнөк күнбү образын дизайнын чийип жаткан учуру. Негизи баягы эң бат чийген же эң бат даяр болгон көйнөгүңүз образ кайсынча убакытты талап кылат? Жооп бере бериңиз. Негизи бат эле тигишибиз мүмкүн. Команда бар менде. Биз эгерде кардар бизге жакшы төлөп берсе, бат-баттан кылабыз, э? Бат-баттан деле кылып беребиз. Бир күндө деле тиккен кийимдерибиз болгон. Убакыт бүтүп баратат. Эми студия болот. Негизи ойлонуп, толгонуп, жакшы көңүл менен жакшы көйнөктөрдү чыгарганды жакшы көрөм, шашпай. Ошол ойдогу элести кагазга түшүрүү кыйыныраак болсо керек, же сиз үчүн оңой элеби? Убакыт бүттү. Мен 40 секунд дедим эле, бирок 40 секундда жетишпей калганын байкап 1 мүнөткө созуп койдум өзүмчө. Жок, мен жеткен болчумун, бираз кичине суулап койдум. Келиңиз, эми элге көрсөтсөңүз болот. Кандай образ даяр болгонун, бул эмне экенин да түшүндүрүп өтсөңүз болот. Буюрса эми карандаш аркылуу бере алган жокмун, бирок клиенттерге мына ушинтип эле 40 секундтун ичинде деле мен өзүмдүн оюмду түшүндүрүп бере алам аларга. Жакшылап көрсөтүп койсоңуз болот. Бул жерде эми жөнөкөй эле коктейльный платье деп койсок болот. Өзгөчө жанагы Золушкалардын көйнөктөрүнө окшоп турду. Көрүүчүлөргө мен жакшылап көргөзөт өтөйүнчү мынакей. Арзубек Ванам бир мүнөттө даяр болгон. Деп койбойсуңдар. Сонун көйнөктү чийип даяр кылып койгон учуру. Ооба, мунун элестеткенде түсү өзгөчө бир дагы көрк кошот деген ойдомун. Анан жогорудагы суроону кайталайын. Негизи эле ошол ойдогу бир образды кагазга түшүрүү канчалык деңгээлде оор, анан убакыт канча керек? Негизи менде эч кандай оорчулук туудурбайт. Болгону мага мындай тынчтык, гармониясы керек болот. Эч ким жаныңызда тынчыңызды албаш керек. Тынчымды албаган адам болуш керек. Өзүм калып, жумушта өзүм калып олтуруп, ар кандай булактардан жаңылыктарды алып атып, жакшы образдарды чыгара алам. Эң сонун. Ыраазычылык билдиребиз, баягы мындан наркыдагы иштериңизге ийгиликтерди каалайлы. Убакытыбыз акырындан соңуна чыгып калган экен. Анан өзүңүз жогоруда айттыңыз, мындан нарыдагы дүйнөлүк деңгээлдерге чыккым келет деп. Ошол пландар ишке ашсын деп туруп, бүгүнкү эфирди дагы акырындан жыйынтыктай берет окшойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто дизайнер, өзүңүздөр билгендей таланттуу, сонун образдарды жаратып жүргөн кыргыздын сыймыктуу уулу Арзубек Ванам болгон учуру. Ооба, эң сонун кызыктуу бир фактыларга толуу эфир болду десек болот. Күлкүгө, шаанга жана ошондой эле алдыңкы пландары менен дагы биз таанышып өттүк. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз жана сиздер менен кийинки берүүлөрдү амандашканча деп коштошобуз. Ооба, кийинки берүүдө буйруса кыштын эң алгачкы эфиринде жолугабыз. Ага чейин сак-саламатта туруңуздар. Ал эми 1 саат бою кызматыңыздарда Айган Уштуратбек кызы жана мен Алиман Эсенкалк кызы болдум. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.